Кыргызстанда айыл чарба экономиканын артыкчылыктуу тармагы болуп саналат. Акыркы 2 жылда аймактарды өнүктүрүү жарлыктарынын аркасы менен жерлерде айыл чарбаны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Негизги максат агропродукциянын экспортунун көлөмүн арттыруу. Бул тармакка республикалык бюджеттен, Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунан жана башка каржы институттары тарабынан жетиштүү каражаттар бөлүнүп жатат. Эт, сүт продукцияларын, мөмө жана жашылча жемиштерди, жүн жана башка айыл чарба продукцияларын башка мамлекеттерге экспорттоону көбөйтүү боюнча кайра иштетүүчү ишканалар менен иштер жүргүзүлүүдө. Ата мекендик продукцияларды экспорттоо үчүн зарыл шарттар түзүү максатында 19 ветеринардык жана 4 фитосанитардык лаборатория ишке киргизилди. Акыркы 2 жылда ветеринардык контролго тийиш болгон товарларды өндүрүү, сактоо жана экспорттоо боюнча Евразиядын бирдиктүү реестрине кирген кыргызчалардын саны 114-кө жетти. 2018 жылга салыштырмалуу 47 ишканага көбөйдү. 2019 жылы Кыргыз Республикасынын ветеринардык көзөмөл системасы башка Евразия өлкөлөрү тарабынан эквивалент деп танылды. Мына билесиздер, 2007 жылы Россия Федерациясы бизден өндүрүлгөн этти мына киргизбей койушкан. 2007-ден бери мына ушунун баары тең алынды. Азыр биздин эт өндүрүүчүлөр, мал чарба алгын өндүргөн биздин өндүрүүчүлөр Россияга бардык Евразияга кирген өлкөлөргө киргенге мына шарт түзүлдү кеңиргенге. Нарын облусу Кыргызстандын мал чарбачылык менен алектенген эң чоң аймак болуп эсептелет. Ошондуктан эттин эң мыктысы өндүрүлөт. Эт продукциясынын ири өндүрүүчүлөрүнүн бири Адал азык компаниясынын Кочкор районунда мал союлуучу цехи иштеп келет. Эмгекчил айыл башкармалыгында жергиликтүү ишкерлер жүндү кайра иштетүүчү цех ачышкан. Бул жерде элден тонналап жүн алынып, күнүнө 700 килограммга чейин иштетилет. Бул кийизден боз үйдүн ички жасалгасынан баштап улакчылардын тердигине чейин түрдүү продукция жасалып, чет мамлекетке кетип турат. Экспортко кеткендердин ичинде Дордой дары фирмасы даярдаган нарында өскөн дарылык касиетке ээ уникалдуу чөптөр да бар. Бийик тоолуу жерде өскөн чөптүн химиялык, органикалык курамы таза, дарылык касиети жогору болгондуктан европалык кардарлар көп кызыгат. Баткен облусунун Ак Турпак айыл аймагы 23 миллиондук бюджети бар өзүн өзү баккан айыл аймакка кирет. Ак Турпак күрөчү ошол жердин негизги кирешеси. Россияга, Өзбекстанга таңакталып жөнөтүлөт. Ал эми былтыр Кадамжай районунун бир эле 3 коргон айыл өкмөтүнүн Россияга данегинен ажыратылган 10 тонна өрүк, 8 тонна кайналы, 19 тонна шире жөнөтүлгөн. Баткен шаарында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө басым жасаган биофабрика иштеп жатат. Ал жерде экологиялык жактан таза, мөмө жемиштердин түшүмдүүлүгүн көбөйткөн биопрепараттар чыгарылат. Кыргызстан сапаттуу органикалык жер жемиш өстүрүү менен гана коңшу өлкөлөргө атаандашып, өзгөчөлөнө алат. Баткендин 500 миңге жакын бодо малдын жарымы идентификациядан өткөн. Аймакта жылдан жылга асыл тукум малды, анын ичинде койдун Кыргызстанга ыңгайлашкан лейлек породасын жайылта баштаган фермерлер да көбөйүүдө. Талас облусун бүгүн төө бурчаксыз элестетүү мүмкүн эмес. Айыл чарба багытында биринчи орунда туруп, Таластын брендине айланды. Былтыр жалпысынан 57 миң гектарга фасоль эгилген. Жылдар бою бул тармакта монополия болуп, фасоль төмөн баада алынып, чет жака кетип турган. 2 жыл мурда президенттик шайлоо алдында бул көйгөйдү таластыктар Сооронбай Жээнбековго айтышкан. Фасолдун баасы көтөрүп берсеңиз, ортодогу таракандарды жок кылыңыз дейт. Бул эң туура берилген суроо да. Мына мен 16 жыл келгенде эле фасолдун баасы төмөн болгон үчүн катуу койгонмун. Фасольго бир мамлекеттик бийлик тоскоолдук кылып, чиновник тоскоолдук кылып кирип аткан фирмаларды, компанияларга үстүнө отуруп, анан чогуу иштебесиңер жоопко тартам деп айткан урматтаган туугандар. Азыр заман өзгөргөн, тоскоолдук кылган чиновниктер да, монополисттер да жок. Талас облусу боюнча көптөгөн жаңы заводдор ачылып, дүйнөлүк стандарттарга ылайык таңгакталып, чет өлкөгө экспортко даярдалып жатат. Өлкөбүз жылына 90 миң тонна фасоль экспорттап, 70 миллион доллар пайда табат. Бурчак өндүрүүдө 150 миңден ашуун адам эмгектенет. Талас облусунда брендке айланып бараткан дагы бир багыт бар.
Багбанчылык менен алектенгендер көбөйүп, алманын, алмуруттун жаңы көчөттөрүн тигип жатышыптыр. Бул да экспортко чыгып, киреше алып келчүдөй. Былтыр эле өрөөндө 250 000 гектар жерге карлик сортундагы алма бактары тигилген. 2019 жылдын 11 айынын жыйынтыгы менен атамекендик продукция 90 мамлекетке экспорттолду. Анын ичинде 81,5 миң тоннадан ашык фасоль, Түркияга 30%, Иранга 21%, Грузияга 5%, картошка 11 өлкөгө экспортталды. Анын ичинде Казакстанга 40%, Түркияга 6%, Россияга 5% жана Түркмөнстанга 3%. Мөмө жемиштин 23% Россияга, 25% Казакстанга жана 2% Кытай Эл Республикасына чыгарылган. Өндүрүлгөн сүт азыктарынын 69% Казакстанга, 30% Россияга экспортталды. Кыргыз балынын 33% Кытайга, араб өлкөлөрүнө 44%, Өзбекстанга 13% жана Японияга 3% сатылды. Эт азыктарынын 98% өткөн жылы Иран өлкөсүнө экспортталды. Кийим кеченин экспорттагы көлөмүнүн 70% Россияга, 30% Казакстанга туура келет. Азыркы мезгилде дыйкандар жыл бою айыл чарба продукциясын сактап экспортко чыгаруу үчүн Ош облусунда эле 17 сактоочу жай ачылган. Алардын бири Кара Суу районундагы Кызылкыштак айыл өкмөтүндө мөмө жемиш сактоочу логистикалык борбору. Дыйкандар сабиз, картошканы, алма алмурутту сактоого берет. Негизинен продукция Россияга кетет. Бул жылы Ирандан сарымсакты кургатып берүү буйрутмасы түшкөн. Облус аймагында бир жылда 20 000 тоннага чейин пахта кайра иштелип, Турцияга, Россияга сатылат. Ошол эле пахтадан өсүмдүк майы жана самын жасалып, ички базарга чыгарылат. Жалал Абад облусунда дыйкандар өндүргөн продукциясын алыска алып барып убара болушпайт. Анткени бир эле Нойкен район аймагында 7 пахта заводу бар. Ал жактан иштелип чыккан пахта буласы Туркия жана Россияга экспорттолот. Ал эми адистердин айтымында жыл сайын пахтага басым жасаган дыйкандардын саны да, пахта аянттары да көбөйүүдө. Кара Көл шаарынын тургуну Гүлжамал Шаменова болсо, табигый продукция чыгарган чакан цех ачкан. Бул азыктар Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттерге экспорттолот. Атайын сертификаты да бар. Ишкер айым кыргызстандыктарды өзүбүздүн аймактарда өндүргөн пайдалуу кургак жемиштерди сатып алууга чакырат. Балыкчы шаарында жайгашкан Абирон жер жемиш сактаган ири логистикалык борбору Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Жер жемиштер сапатын жоготпой 270 күнгө чейин сакталат. Бул болсо чет өлкөгө жылдын каалаган мезгилинде чыгарууга мүмкүнчүлүк түзөт. Облустагы алма, алмуруттар даамы, сапаты жана экологиялык жактан табигыйлыгы менен айырмаланып турат. Балыкчыда АВТ Агро шире чыгаруучу цехи жаңы ачылган. Продукция республика ичинде да, ЕАЭС мамлекеттеринде да сатыкка чыгат. Ысык көлдүн айылдагы келин апалары бир айыл бир продукт долбоору менен иштеп жатышат. Илгерки жана жаңы технологияларды колдонуп, кийизден кыргыздын салттуу буюмдарын жана башка түркү нерселерди жасашат. Булардын баары Европанын жана Япониянын дүкөндөрүнө жөнөтүлөт. Экологиялык таза органикалык продукцияны Кытайга экспорттоону активдештирүү максатында иш-аракеттер планы бекитилген. Бул планды ишке ашыруунун натыйжасында Кытайга болгон экспорт өткөн жылы 23,7%га көбөйдү. Кытай Республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырза келгенде дагы ушул маселеде сүйлөшүү болду. Биздин продукцияны Кытайга киргизүү боюнча, мына билесиңер 5 продукция кирип атат азыр, кирип атат Кытайга. И ушуну көбөйтүш боюнча ал киши дагы түшүнүү менен кабыл алды. Кабыл алып, мына азыр алар келип атышат. Бизде иштеп атышат. Азыр дагы 7 протоколдун үстүнөн иштеп жатышат. Ал жака киргизгенге. Эмне үчүн дегенде, бул рынок бизге жакын, алыс эмес. И продукциянын себестоимосуна өз наркына дагы көп таасир этпейт. Ошон үчүн иштеп атабыз. Бул багыт боюнча дагы. Мына азыр Кытайдын бирдиктүү реестрине 13 сүт чыгаруучу, 4 сүт өндүрүүчү, 4 бал өндүрүүчү ишкана кирди. Кыргызстандын экспортунун басымдуу бөлүгү айыл чарба продукцияларына туш келет. Өлкөбүз бара-бара жөн гана агропродукцияны эмес, органикалык таза продукцияны экспорттогон өлкөгө айлануу аракетин улантышы керек.